Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз информатика сабагын баштадык. Баарыңарга ийгилик каалайм. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз электрондук таблица. Анын кызматы жана өзгөчөлүктөрүн карап чыкмакчыбыз. Андыктан биз биринчи сабактын максаты менен таанышып алсак, бүгүнкү сабакта таблица жана электрондук таблица жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Электрондук таблицанын негизги кызматын жана анын артыкчылыктарын аныктайсыңар. Электрондук таблицада процесстер менен таанышасыңар, ячейкадагы маалыматтын типтерин аныктайсыңар. Биринчиден балдар, таблица. Силер бул таблицалар менен таанышсыңар. Төмөндөгү сүрөткө көңүл бурсак, бул таблицанын баардыгы баракка түшүрүлгөн жана ошондой эле бул таблицалар менен силер иштеп келгенсиңер. Ал эми электрондук таблица. Электрондук таблица бул SoftWord компаниясында Apple 2 персоналдык компьютерлери үчүн биринчи жолу чыгарылган иш программалык пакети VisiCat электрондук таблицасынын иштеп чыккан. Ошондой эле бул программанын авторлору Дэн Бриклин жана Боб Фрэнкстон болгон. Электрондук таблица бул таблицадагы сандык маалыматтарды иштетүүгө, сактоого жана алмашууга арналган колдонмо программа болуп эсептелинет. Эми балдар, электрондук таблицалардын артыкчылыктарын карап көрөлү. Бул жерде маалыматтарды киргизүү жөнөкөйлүгү, редакторлоодогу мүмкүнчүлүктөр, формулалардын кеңири колдонуу, автоматтык эсептөөлөрдү жүргүзүү, документти сактоо мүмкүнчүлүктөрү, маалыматтарды көрсөтмөлүү кылып бере алабыз. Бул жерде график, диаграмманын түрлөрү жана башкалар. Ошондой эле документтин көчүрмөсүн алууга жеңилдетүү. Эми балдар, бул жердеги Excel электрондук таблицасынын интерфейсине көңүл бурсак, бул жерде баш сөз сапчасы, менюлар сапчасы, аспаптар панелдери, формулалардын сапчасы, бул жерде турган иш талаасы, диапазон, андан кийин активдүү ячейка, барактар, мындайча айтканда, страница деп алсак болот, лист. Андан кийин абалдын сапчасы. Диапазон деген эмне? Диапазон бул таблицанын кандайдыр бир бөлүнүп алынган аймагы, область деп айтсак болот. Ал эми диапазондун дареги деген кандай болот? Бул жерде V2 жана E16 деп турат. Эми сүрөткө көңүл бурсак, бул жерде экинчи таблица экинчи бөлүктө турат жана ошондой эле жогору жакта V. Демек, бул жерде V2 таблица бүтүп атат 16 E'ден. Демек, бул диапазондун дареги деп айтсак болот экен. Таблица мамычалардан жана сапчалардан түзүлгөн объект. Таблицанын параметрлери ячейканын параметрлеринин касиетин алат. Мына бул жерде турган сүрөткө көңүл бурабыз. Андан кийин иш китеби. Электрондук таблицада түзүлгөн документ иш китеби же жөн эле китеп деп атасак болот. Иш китеби жумушчу барактардан турган китепче катары элестетип көрөлү. Мына бул жерде мисалы жумушчу барактар лист 1, лист 2, лист 3 деп турат. Мисалы биринчи баракта иштеп, биз экинчи баракка өтсөк болот экен. Ошондой эле бул жакта силерге көрүнүп турган Excel таблицалык чөйрөсүндө информатика сабагында расписание боюнча түзүлүп турат. Бул ошол таблицада берилген предмет, мисалы информатика, понедельник, вторник деп турат. Биринчи, экинчи күндүн расписаниясы. Бул жерде
6 саатта толук 7-класстардыкы белинип турат жана ошондой эле бул жерде кайсыл кабинетте өтө тургандыгы белгиленип турат. Мына бул ошол информатика сабагындагы расписаниясы Excel программасы менен түзүлгөн. Андан кийин эми балдар биз бүгүнкү сабакты бышыктоодо төмөндөгү суроолорго көңүл бурабыз. Биринчи суроо. Электрондук таблицанын мамычалары эмне менен белгиленет? Асы орус тамгалары менен, Бсы латын тамгалары менен, Всы сан менен, Гсы каалагандай. Албетте бул латын тамгалары менен белгиленет. Экинчи суроого өтсөк, электрондук таблицанын минималдык элементи болуп эмне эсептелинет? Биринчиси уяча, ячейка, экинчи сапча, үчүнчү мамыча, төртүнчү диапазон. Бул сапча болуп эсептелинет. Кийинки суроого өтсөк, мамыча бул таблицанын Асы горизонталдык түзүлүштөрүнөн турган талаалар, Бсы вертикалдык түзүлүштөрүнөн турган талаалар, Всы эң кичине элемент, Гсы иш баракчалары. Мамыча деп демек бул Бсы вертикалдык түзүлүштөрүнөн турган талаалар болуп эсептелинет. Кийинки суроого өтсөк, берилген диапазондун туура дарегин көрсөткүлө. Бул жердеги сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Карайбыз, мисалы 3 бөлүктө турат. Демек 3 F3 жана мунун аякталышы 17 ай болуп турат. Демек бизде туура жооп 3 жообун туура деп белгиледик. Кийинки суроо. Электрондук таблицадагы уяча, ячейка бул компьютердин оперативдик эсинен бөлүнгөн орун. Экинчи атайын сөздүн коду. Үчүнчү банктарда колдонулуучу кутуча. Төртүнчү таблицанын мамычасы менен сапчасынын кесилишиндеги бир торчо. Албетте бул таблицанын мамычасы менен сапчасынын кесилишиндеги бир торчо. Эми балдар, биз бүгүнкү сабакта электрондук таблица менен тааныштык. Ал эми силерге үйгө тапшырма ошол Excel электрондук таблицасынын интерфейсин ажыратып билүү. Дептериңерге конспекттеп жазасыңар. Ошондой эле Excel таблицалык чөйрөсүнөн силер бир жума ичиндеги сабактарыңардын расписаниясын Excel таблицасы менен түзүп, анан тапшырманы жибересиңер. Анда эмесе саламатта калгыла. Ошону менен биздин сабагыбыз аяктады.